Марлен Абдрахманович, ошондо биз сиз бул мыйзам менен так мамлекеттик жана муниципалдык мүлктөрдүн жанагы акыларды төлөөгө, ижарага берүүдөн алынган ижара акысын ижарачылар кечиресиз биякта. Сиз деген орусча менен кыргызчасын аралаштырып алгансыздар го бияктан, Ошибка кетиптир, да? Возможно, да, техническая, может, ошибка. Техническая. В общем, вы освобождаете органы госсоциального страхования, пенсионного обеспечения и государственные высшие учебные заведения, да, обладающих особым статусом. Ооба, мына мисалы политехта кечээ ушундай өзүнүн статусун алды. Мисалы буга чейин айткандай, мына азыр Бекмырза Аскарбекович өтө туура белгилеп кетпедиби? Бардыгы бюджетке түшкөндөн кийин кызыктар болбойт да. Эртең анын өнүгүшүнө, өсүшүнө кандай берип атат, эмне кылып атат, анткени булар түздөн түз ошол республиканский бюджетке түшөт эле дагы. Анан кайра алуу бир топ оорчулук алып келет эле. Анан биз айтып атабыз, раз особый статус бердикпи, келиңиздер толук түрдө ишеним берели. Ал жерде эч бир башка жака бул акча кетип калбайт. Бардыгы как положено казначей аркылуу фиксировать этилип, бардыгы көрүнөт, билинет. Болгону буларга мүмкүнчүлүктөрдү кеңенирээк берели дагы. Булар ошол университеттерди өнүктүрсүн, өстүрсүн. Эгерде ошол жакта имараттары бар болсо, пожалуйста, тапшыра турган болсо, тапшырсын ижарага. Мисалы, политехти деле карап көрсөңүз, эң ортодо турат, Ахунбаева проспект Манасада. Тегерек четиндеги бүт нерселердин ижарага берет, кантип берет, бүгүн кантип берип атат аны. Кызыктар бергенге, өскөнгө, өнүктүргөнгө, себеби байма айтып кеткендей, көп деле кызыкчылык жок болчу. Азыр эми өздөрүнө берсек, биринчиден ответственность көбөйөт. Толук түрдө булар өздөрү жооп берет. Эмне болуп атат, кандай болуп атат. Плюс мен ойлоп атам, биз ойлоп атабыз, ушул сөз түрдө бунун алкагында өнүгүү да, өсүү да болот да. Марлен мырза, ошондо биз 2022 жылы өзгөчө статус бергенде бул 5 бул КНУ, так, Розакова университет, технический университет, Скрябина бул аграрный, да, мурдакы Мед университет, Ошкуга бергенде биз мындай кеңири буларга укуктарды бергенбиз да. Акыларды каалагандай кылып, эми попечительский совет менен такташып, мат жардамдан баштап, производственно коммерческий деятельности уюштурса болот экен, гранттарды каалагандай колдонушат экен. Бирок ошол эле учурда мына 22-23 өткөн жылы же 2 жыл мурда мисалы Арабаевада помещенияларды, биякта Лира сиз отурасыз да, министрдин орун басары, так, кызмат ордун кыянаттык менен пайдалануусу боюнча прокуратура тарабынан, башкы прокуратура тарабынан иш козголот да. Ошол имараттарды келишимсиз ижарага беришип, акыркы көп эле жылдын учурлары боюнча иш козголуп, бирок аягында чоң ири көлөмдөгү коррупция да бул жыйынтыгы жок да. Мен бул суроону эмнеге берип атам? Мен мыйзамга каршы болбойм, колдоп берем да. Бирок ошол эле учурда мен министрдин орун басарына кайрылат элем. Сиз санарип жагын тейлесеңиз деле баары бир коррупция маселеси бул билим берүүчү атына тиешелүү болот. Мен суранат элем да. 3 жылга биз текшерүүдөн бошоттурбуз ушул статусу бар университеттерди. Ошондо 25 жылы ушул маселе эмки жылы бул жылы чыкса, анда биз ушундай мыйзамдарды туурап келе атабызбы деп ойлойсуздарбы? Если вы внутри себя не можете победить коррупцию, правильно ли, что мы вам помогаем увеличить, так сказать, коррупционную сеть? Правильно ли это будет? Как вы думаете, да? Спасибо большое. На самом деле, если здесь будет введен момент цифровизации, когда все помещения, квадратуры и так далее, они все будут в открытом реестре и будет видно, кто кому сдает и за сколько, то это позволит вести полный учет и контроль за тем, и в том числе и вести профилактику того, чтобы не было никаких коррупционных вещей. То есть вы считаете, что без цифровизации у них есть полное право делать, что они делали до этого, и продолжать плодить эту коррупцию? Нет, на самом деле в ФУГе сейчас такие реестры уже создаются, и они уже работают над этим. Так, хорошо. Просто это была моя просьба, да, пожалуйста, вот в этом вопросе проработайте, да, это к министерству. И Марлен мырза, дагы биякта бир нерсе бар эле. Мага могул жерден 102 беренеде 35 главада карасаңыздар, мына таптым да,
жерлерди ижарага берүү акысы төлөөчү боюнча мамлекеттик жана муниципалдык жерди пайдалануучу, ошондой эле жер участокторду ижарага берүүчү ыйгарым укуктуу органдар төлөөчү болуп саналат. Мисал катары бир нерсени мисалга келтирип түшүндүрүп берсеңиздер. Здесь биз айтып аткандай эле, мисалы мамлекеттик жана муниципалдык жерлер бар да. Аларды өзүнүн элигине эле кайта айтып атабыз. Силер ошол жер участокторун ижарага берсеңер, кайра эле ошол мисалы если это государственный, мисалы мамлекеттик болсо, фуги аркылуу, местный болсо, мэрия аркылуу органдар аныкталсын деп атабыз. Мэрияга фугиге да так жазып коюп атабыз да. Буга чейин жазылганда карасаңыз, burada мындай эле суу катары жазылып калганда, бул так ошон үчүн хозяин ким болот? Муниципалдык болсо, ошол муниципалдын немеси, мэрияныкы, например, эгерде мамлекеттик болсо, бул фугиники деп тактап атабыз да. Хорошо. 153-чү беренени ачсаңыз. Республикалык бюджеттин салыктык эмес кирешелери республикалык бюджетке төмөнкүлөр түшөт деп туруп, 5-чи пунктуна киргизип атырсыздар. СЭС аймагында жайгашкан мүлктү ижарага берүүдөн, өзгөчө статуска ээ болгон мамлекеттик жогорку окуу жайларынын мамлекеттик мүлкүн ижарага берүүдөн алынган ижара акысы кошпогондо, мамлекеттин менчигинде турган мүлктү ижарага берүүдөн алынган ижара акысы жөнүндө сөз болуп атат. Ошондо биз СЭСтин ичинде иштеп аткан адамдарды бошотуп атабызбы? Тактап берсеңиз ушул жагын. Орысчасында карасаңыз, бул наоборот да, неналоговый доход республиканского бюджета поступает. Арендная плата от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности, за исключением арендной платы, полученной от сдачи. Ошол республикалык бюджетте СЭСтеги имараттарды бошотуп атасызбы, төлөбөй эле койсун деп атасыздарбы? Республиканский бюджет на русском, да? Арендная плата от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности. Шрифт очень мелкий, извиняюсь. За исключением арендной платы, полученной от сдачи в аренду имущества, расположено на территории СЭС, деп жазып атасыңар да, ошондо тактап бересиздер. Наоборот, ошол мен айткандай, буга чейин белгилеп кеткендей, эч ким наоборот төлөп жүрсүн, төлөсүн, просто өздөрүнө төлөйт да. Айтпадым беле, через республиканский бюджет эмес, напрямую өздөрүнө келсин деп атабыз. Ошондо ачыктык болот, көрүнөт, берет, кайра барып жалдырып сурай бербейт. Эч кимди эч кандай төлөбөсүн дегенден алыстын деп ойлойт атасыздар да. Все хорошо. Мыйзамдык алдоо только мен жанакы айткан нерсени мен ушу билим берүү министри, биякта министр өзү болсо ага да кайрылат элем да. Общежитиелерди оңдоо мына 2 жылы статусту бердик, 2 жылдан бери. Урматтуу ушу жетекчилерге да кайрылып кетет элем, мен угушса. Бирок деген мисалы мына кышында декабрда мен парламенттен айткам, ошол окуп аткан студенттер кайрылышты да. Бизди оффлайнга жөнөтүңүздөр, у нас очень холодно, отопления жок деп. Даже мы свободу дали распоряжаться средствами, все равно вы ничего даже не пытаетесь менять дегенге мен ошого кошулуп кетем да. Ошондуктан мындан да көп каражатка доступ берсек, мындан да көп коррупция жол бербейбизби деген суроо ушактан туулуп атат да. Мыйзамды колдойм, негизги өнүккөн дүйнө жүзүндө бул жактан мындай колдоп бериш керек деген ой пикирлер болот. Бирок биздин коррупция менен күрөштө биздин УКМКнын жетекчиси деле айтып атпайбы, канча күрөшсөк дагы жеңе албай атабыз депчи. Ушул жагына көңүл буруп коюш керек деп ойлойм да. Рахмат. Давайте, рахмат.